Азыр эң чоң проблема Кыргызстанда не десе, свет эмес. Кыргызстанда эң чоң проблема не десе, суу эмес, таксыр. Кыргызстанда эң чоң проблема тил. Некен? Тил. Биз сүйлөгөндө оңдойлу. Тилибизди тартайлы. Алла наразы болгон сөздү сүйлөбөйлү. Элди талкалай турган, мамлекетти талкалай турган бул тил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтты, бул дүйнөнүң чипуха, ахиретиңи талкалай турган тил. Тилинин Абу Бакр Сыдык разияллаху анху тили мындай кармайт эле. Түшүрө турган жерге түшүрүүчү ушул, дозокко түшүрүүчү ушул дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осият айтса, тилиңди так дейт эле. Биз бүгүн тилди бош кое берип койдук да. Тилге демократия жок. Тилде, исламда демократия жок. Тилге чектөө бар. Исламда, субханалла, мейли, сөз укугу бар. Сөз укугу бар, сүйлөш керек, акың бар сүйлөгөнгө. Бирок караңыз, сиздин укугуңуз экинчи адамдын укугу башталган жерде токтойт. Бирок ислам динде Куранга карай турган болсок, Алла Таала сүйлөө маданиятында мынандай деп айтат. Бакара сүрөсү. Вакулу линнаси хусна. Вакулу. Силер адамдарга сүйлөгөндө, адамдарга айткыла. Линнас деди. Адам мусулмандарга эле эмес, бардык адамдарга. Хусна, чырайлуу сөз сүйлө. Ал сиздин досуңузбу, душманыңызбу, жагабы, жакпайбы, чырайлуу сөз сүйлөгөнгө биз буйрулуппуз. Так. Вакулу лахум кауlan ma'rufa. Жакшы сөз сүйлөгүлө. Вакула лаху кауlan layyina. Жумшак сөз сүйлөгүлө. Ким айтат? Бул Кур'ани Каримде Алла субхана ва таала бизди жараткан. Тилибизге буйрук берип атат. Сүйлөгөндө эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лияскут. Ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө, жакшы сөз сүйлөсүн. Болбосо унчукпай эле койсун дейт. Так, гыйбат не менен болот? Тил менен болот. Тухмат не менен болот? Тил менен болот. Мунафыктык не менен болот? Тил менен болот. Тил жумшак болгону менен сөөктөрдү сындырат. Тил кол болсо жакынга зыян жеткириши мүмкүн. Тил узакада ушул жерде отуруп Москваны талкалай турган тил. Москвадагы мусулмандарды, Америкадагы мусулмандарга тил жетет. Кууп жүрүп